Эгиз балдарды багып бессонница болуп атамын. Азыр эгиздерим 4кө келип калды. Булар төрөлгөнү, түнү, күнү памперстерин алмаштырып, багып, особенно түнү жардамчыларың жок, өзүң жасайсың. Уктаганда дагы баягы чала уктайсың. Же эми уктап атканда бирөө ыйлап калат, ал ыйласа, экинчиси анан бул эгиздердин киндиги бир болгончу. Бирөө чүчкүрсө, экинчиси чүчкүрөт. Бирөөсү күлсө, экинчиси күлөт. Экинчиси ыйласа, экинчиси дагы ыйлайт. Особенно первое времяда я практически не спала. Таң атканча манеждерин ушинтип терметип чыгат болчумун. Түнү баласы ыйлаган эне мени жакшы түшүнөт болуш керек. Катуу уктап да кала албайсың. Ушундай опыты бар мамочкалар, расскажите, кантип түнкү уйкуңузду нормага келтирдиңер? Азыр бирок мага большой плюс түнү уктай албагандыгымды. TikTok, Instagramга сатуучу кыска роликтерди тартам. Башка айымдарды да подписчик топтоону, сатууну үйрөтөм. Тапкан акчама саякаттарга барып, психологически, физически, эмоционально перезагрузка кылып эс алып келем, и это мне тоже круто помогает. Эгиздерди төрөгөндөн кийин восстановление